Башмачы деп атат. Ушул сарылыктар өзүнчө мамлекет болуп алыптыр деп атат жанагы. Каменский чашыңарды эметип алып. Анан ушундай азыр мен келгендеги максатым силерди жаманат. Гезиттин башкы редактору Дайырбек Орунбеков. Келип берсеңер. Балдар тынчтанып берүү карап койсо эми свет күйөт, биз чалдык телефон азыр. Силер үчүн күйгүзөт азыр. Саламатсыздарбы? Алгач сөзүн башын кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Анан биздин гезит Мекен Инфо гезити жана маалымат KG сайты жылдын жыйынтыгын ушул жылда болуп өткөн ар кандай коомдук саясий кырдаалдарга өзүнүн баасын берди. Жылды жыйынтыктап атып, гезиттер арасында салт болуп калгандай жылдын мыктыларын аныктадык. Биздин окурмандар, ошо коомчулук, элдин суранычы, өтүнүчү менен ушу Саруу айылына быйылкы каармандык үчүн, ушул элдин байлыгы элге калсын деген баатырдык, ушу күжүрмөндүк үчүн Саруу айылына жылдын баатыр айылы деген наам бердик. Ошо жылдын баатыр айылы деген наам жекеле биз жеке менин көз карашым эмес. Бул жалпы коомчулуктун берген баасы, жалпы элдин берген наамы. Ар кандай сыйлыктар көп. Президенттин, өкмөттүн, же болбосо кайсы бир уюмдун сыйлыктарынан дагы жогору баа наам бул элдин берген баасы болуш керек. Бул биз ушу Саруу элине дагы күжүрмөндүк каалайбыз, ийгилик каалайбыз, бекемден соолук каалайбыз. Мына ошол атайын диплом алып келгенбиз. Өзүңүздөр билгендей, баатыр айылы Кыргызстанда эч бир айылда же болбосо шаар кыштактарда берилген эмес. Биздин тарыхыбызда эң биринчи болуп ушу сиздердин намыстуулук менен жүргүзгөн, сиздердин күжүрмөндөрүңүздөр менен жүргүзгөн иш аракетиңиздер ушул тарыхта биринчи жолу баатыр айыл деген наам алып атат. Молчалар жигиттер. Бул баарыбыздын жеңишибиз буюрса, камалып жаткан балдарыбыз аман эсен келсе. Анан мен чындап эле буга биринчи жолу иш сапар менен келдим бул айылга. Бүгүнкү иш-чарага чейин бул жерде жигиттер менен жолуктум. Мен алардын көзүнөн баатырлыкты, манасатан духун көрдүм. Мен айтат элем ушу, эгер жигит болуп биздин байлыгыбызды коргой албасак, жигит болуп элдин намысы үчүн чабылган камчы болуп бере албасак, анда жигит болуп эмне жүрөбүз. Мен ойлойм, ушул кыргыз эли бардык коомчулук бүгүнкү саруулук азаматтардын, саруулук элинин атынан ушу элден үлгү алып намыска кандай туруп бериш керек экен. Кыргыздын улуу духу, Манас атабыздын духуна кандай болуш керек экен? Ошого аныктап берди деп ойлойм. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Мына биринчи жолу тарыхта Саруу жылдын баатыр айылы деген наамды ыйгарылып атышы. Демек, коомчулукта туура сөздөр, туура маалыматтар берилип, анан ошол элди сурамжылоосунун негизинде мына биз баарына эле тарына беришибиз керек. Элдин арасында дагы бизге берилген баалардын жакшылары көбүрөөк. Ошон үчүн дагы жолу Мекен Инфо газетасынын жалпы жамаатына ыраазычылык, жалпы бүтүндөй элдин сурамжылоосу менен Сарууга баатыр айыл деген наамды алып келип бизге сертификат берип атканыңыздарга чоң рахмат. Турсунбек агайга да чоң рахмат. Абалды сурап койгондун өзү эле бул чоң иш. Сиз келип абалды сурап, биздин ден соолугубузду сурап, эмне болуп атасыңар деп жайды сурап койгондун өзү жакшы. Анан ушул баатыр жылдын баатыр айылы деген наамды мына биз айылдын ынтымагы жеңди деп ойлойм. Айылдын балдардын келаткан биримдиги жеңди деп ойлойм. Анан ушул ынтымак, биримдик мына ушул бүгүнкү жаңы жыл тозуп аткан балдарга жуксун.
жаңы жылыбыз жакшы жылдап келсин. Eski жылыбыз саясий бирнекин кыйынчылыктар менен болуп атат. Буйрса Кудай каласа, бу дагы өзүнүн жемишин берет. Мына биринчилерден болуп келатат. Эмки жылга толук жеңиш менен, жакшы ийгиликтер менен, жаңы жылыбыз жакшылыктарды алып келген жыл болсун деп, бул баатыр балдардын колун карап коелу. Ушул элдин айылдын баатыры деген наамды алган. Бул жерде баатыр балдарыбыз бар ошол. Күнү түнү да өз жерде жүргөн. Баштан баштап майдан бери. Мына ошол баатыр балдарды колун кел саке. Бир жакшы. Кел. Кошум. Лидерлер. Эме. Келайбек, баштаган лидерлерибиз. Анан саясий эмеде турат. кошумча бир айтып коеюн. Баягы Кураякка бата жүрбөйт дейт. Ким Дайырбек инибиз кем алып келген экен. Буга негизи гүл кошоналарга келиш керек эле. Кыш болуп калды да, туурабы? Гүл жок, анан эме азыр гүлдүн ордуна бир байкебизге бир эме берип, азыр мен бизге 1000 сом берейин. Азыр эле бер. Мен эми айлык албай жүрөм да, туурабы? Азыр бир 2 шампанский кылып, жаңы жыл аттырып коелу. Кандай дейсиң? Өзүбүз, Айбек, мен азыр кел. Мына баатыр эмес менен жандош менен келди. Рахмат агайга. Дагы бир жолу турушмак. Бай болуңуз, ден соолукта болуңуз. Bunu mene сүйлөп көрөлү. Басып турам. Урматтуу Сарылык бир туугандар. Өткөндө губернатор чыгып алып айтты да, Саруда 5-6 эле бала бар. Ошолор эле элдин баарыңызды чуу салып атат. Ошондуктан десер, белиңерде бек бууп туруп, чогуу турганыңар үчүн ушундай сыйлыкка жетишип атасыздар. Ар бир гезит өзүнүн сыйлыгын берет. Мына биринчи жолу Меккен Инфо ушул сыйлыкты берсе, дагы бир гезит жылдын мыкты чыктыңчысы деген сыйлык берет. Бир саясатчыга. Жылдын мыкты саясат чыктыңчысынан көрө морекке наам деген канчалык жогору турат. Ошондуктан биз бул гезитке ыраазычылык айтабыз. Саруу эли жалгыз эмес. Дарханга эмнеге божий тигилди? Ал деле ошол ниеттеш болгондуктан баардык жерлерде. Ана просто бир эле айылды момтуп көрсөтө берген туура эмес. Таластан бери келип атат. Деген Аксыдан бери келип атышат. Мына мен өткөндө айттым, мына Калмамат деген аксакал өзгөндө 150 киши аксакалдардын атынан мен интернетке неме жибергиди. Сарылыктарга салам айтып койгула деп. Мен ошол жерден жигиттердин бир тобуна айтып кеткем. Значит, ушул колдогондуктан ушундай болуп атат. Эми дагы бир нерсени айтып коеюн. Пока Сарууга бир депутаттар келип, же болбосо ушундай ызычуу болмойча тып-тыныч жата берет. Эртең ызычуу болуп калат. Сарылыктар жөнүндө элдин пикири оңолот менимче, бара-бара. Убактылуу ушундай болуп атат. Бирок ошондой кезде мына ушундай кыйын учурларда келип мен өзүм бир жакшы сөзүмдү айтып коеюн эле дедим. Биз жерде мындай да негизи бийлик өкүлдөрү ким болбосун карапайым адам үн катып көйгөй чыгаргандан кийин ошол эл менен келип эсептешип, ошол көйгөй эмнеден пайда болду, жериндеги эл менен сүйлөшүп ошону чечкенге аракет кылыш керек да. Мисалы үчүн Каптагайып келгени 6 ай болду, 6 айдан бери бир ушул элге келип, эл менен иш жүргүзгөн жок да. Ал эмне себептен экенин билбейм. Бирок ал жанагы 5-10 киши деп атпайбы? Ал 5-10 киши просто аларды камап, анан жанагы калган эл тынчыйт деген ой менен ошону айтып атат да. Бирок андай эмес. А дегенде эки баланы камашты, провокация жасап. Аны менен эл токтогон жок, эл ого тергүчөдү. Азыр эми ошол 5-6 баланы камаган менен ал маселе чечилбейт. Ал маселени чечиш үчүн ошол жеринде эмне көйгөй пайда болсо, ошол көйгөйдү чечмейинче ал маселе турган. Ал кумтөргө зыяны тийген үчүн эл көтөрүлүп чыкты. Себеби мындай мына айылыбызда айдаган өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгү төмөндөдү, кээ бир өсүмдүктөр өспөй атат. Андан сырткары мына бактарыбыз куурап атат. Ал эмнени кесепеттен ушул экологияга тийгизген зыяндын таасиринен болуп атат да. Ал экологиялык зыян ошол кумтөр тарабынан уулуу заттар айылына чөйрөгө тарап, мына ошол жанагы пайдалуу курт кумурскалардын баары жок болуп кетиши, чымчыктардын жок болушу. Мына азыр бизде чардаган бакалар көп, ошол бака да жок болуп кетти да. Мына ошол пайдалуу курт кумурскалар, ошол жанагы зыянкечтерди жей турган курт кумурскалардын баары жок болгондон кийин азыр мына ошол биздин жанагы абабызга, жерибизге, жер кыртышына таасирин тийгизген үчүн мына ошол
ошонун кесепетинен мына элдин чыккан ошол болуп атат. Андан сырткары мына элибизде оору көбөйдү. Рак оорусу көбөйдү, жүрөк оорусу көбөйдү, мына инсульт деген көбөйдү. Мына ошонун баардыгы эле эл бекерден чыккан жер жок. Элге ошол таасирин тийгизип аткан үчүн чыгып атат да. Эң ошону мына бийлик өкүлдөрү келип эл менен туура иш жүргүзүп ошол аркасында иш алып барып койсо мындай болбойт болчу да эл. Эми Саруу буш Кумтөр боюнча көтөргөн нааразычылык акцияңыздар дагы уланабы же токтодубу? Эми биз акцияга талап коюп чыкканбыз, 3 эле маселе талап коюлган. Биринчиси түзүлгөн келишимдер жокко чыгыш керек болчу. Болгон 1993 жылдан 2009 жылга чейинки келишимдердин баары жок болчу керек болчу. Экинчи пунктубуз экологияга келтирилген зыяндын баары калыбына келтирилип, ошол келтирилген зыян ошол Центера тарабынан өндүрүлүп алынсын 5 миллиард доллар деген ошону койгонбуз. Анан үчүнчү талап болсо жанагы 70-30% деген алтын түрүндө түшсүн дегенбиз да. Себеби азыр буга чейинки өндүрүлгөн алтындын бир тоннадагы урудагы составы 3%ке чейин жетпеген болчу. Азыр мына 7%ден жогору деп атат. Биз 70% койгонубуз ошол. Ал акция түрүндө эмес, алтын түрүндө 5 производственный затрат кыргыз эли үчүн 70 мисалы үчүн 20 тонна алтын өндүрсө, ошонун 14 тоннаны кыргыз эли үчүн калса, мына ошондо биз пайда иштейт деп ойлойбуз. Азыр мисалы үчүн мына 16 жылдын ичинде өндүргөн алтындын 270 тонна алтындын болгону 1 тонна 400 килограмм алтын түштүр, 44 миллион доллар пайда таап тур. Анын эмне кереги бар? Мисалы үчүн жана айтып атышат, налог түрүндө 1 миллиард доллар, ал налог сабасыбой түшүш керек. Себеби ал жанагы алтындын себестоимостуна баары отуруш керек да. Ал сөзсүз түрдө чөтүлгөн эл эмгектенип атат, налог түшүп, подоход налог түшүш керек. Жанагы алтындан түшкөн пайда алган кирешенин артында түшө турган налогдор ал сөзсүз түрдө түшүш керек. Өкмөттүн 50% кылабыз деген сунушу. Өкмөттүн 50% кылган сунушуна биз каршыбыз. Себеби биз койгон талап аткарылмайынча биз муну аягына чейин ушул нааразычылык акциябызды улантабыз. Пока 70-30%га чечилмейинче. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Келе жаткан жаңы жылдар бүт болсун. Маған бергениңиздерге рахмат. Батыр Айлы деп. Кумтөр иштебесин деген жокпуз. Кумтөр иштесин, бирок Кумтөр кыргыз элине иштесин. Кумтөр кыргыз элине иштесин. Кумтөр кыргыз элинин байлыгы. Биз жылкы жылында еврейлерди, бриштейни жеңебиз. Аллахын жардамы сактоо боюнча мындай графиктер түзүлгөн. Балдар өзүлөрү демилге көтөрүп, өзүлөрү келип, ушул жерде тикелей тик турат. Бизде 2 пост бар. Бир главный пост Кызыл Суу Каракол, экинчи пост Саруу Бишкек. Ушул жерде машиналар менен турат, кечинде ушу подозрительный машиналарды карашат. Жол тозуулар болбой эле. Эч кимди текшербей элебиз. Биз ички коопсуздук эле сактайбыз. Кечки 10дон кийин окуучу балдар чыкпайт. 12ден кийин айыл ичинде мындай жөн эле айдап жүрбөйт машинанычы. Өз көңүлдөрү менен да бияктан кыйын эмес. Ооз экели айтылган ынтымак. Ынтымакка баш ийип баары биргелешип жүрөт. Ошого элибизге да ыраазычылык билдиребиз. Мына биз өткөндөгү 7 октябрда болуп кеткен окуядан кийин 8-ден баштап участкой жок. Ошол күндөн баштап ушул күнгө чейин ошол убакта көп провокациялар болуп, чөбөртүүлөр болуп кетти, балдар муунуп кеткен убактар болду да. Ошондон баштап ушул айылдар чогулуп, кеңешип, ушул күндөн баштап өзүбүздүн коопсуздук сактаганга өттүк да. Ушул күнгө чейин ошондон бери участкой жок болсо да, ушул күнгө чейин бир кылмыш иши каттала элек. Эч кандай зордук, зомбулуктар болгон жок, уруш талашуулар болбой, бир ынтымакта өзүбүздү короп келатабыз ушул күнгө чейинчи. Ушул убакта бизде ар дайым постто балдар турат, патрулдар жүрүшөт кечкисин. Анткени себептен бул өкмөт тараптан көп провокациялар жүрүп кетип атты. Ошол себептен биз ошол чечимге кирип, өзүнүн коопсуздук сактап, ушул кумукта жүрүп аткан балдарды коргоп калыш үчүн ушул өзүнүн айылдын жаштары, аксакалдары, аялдары туруп чогулуп, ушул эмеге чечимге келгенбиз да. Ушул күнгө чейин эчтеке кылмыш каттала элек дагы. Мына аксакалдар өзүгө бизге ыраазы болот аябагандачы. Мына буга чейин көп уурулук катталчу эле, кылмыш катталчу элечи, бирок ушул күнгө чейин эч бир кылмыш жылда бир уурулук да катталды. Жаңы жылдын алдында биздин айылга бир жакшы
кабар менен келген Мекен инфо маалымат KG уюмуна ыраазычылык билдиребиз. Ошонун директору Дайырбек мырзага чоң рахмат. Ушу Сарылуунун балдарынын ынтымагын, балдардын туруктуулугун, балдардын эрдигин баалап, ушу биздин айылга Баатыр айыл номинациясын элдин суроомчулоосу менен элге туура информация берип, багыт берип, ошо элдин оозунан алынып келинген дипломду ыйгарып атканыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгилик, жаңы жыл жакшы жылдардын, ийгиликтин жылдардын, бакубаттын жылдары ушу элибизде, журтубузда, мекенебизде ынтымак, алга жылуулардын жылы болсун. Бардыңыздарга рахмат. Саруу деле аталганда бүттү. Бизге болгон нерсенин баарын эле бокочо кылып көргөзүп эле Сарууну жаманаттык кылып атпайбы? Массалык маалымат каражаттары. Биз эми ошонун баардыгын анан массалык маалымат каражаттары жанагы сотко барбаганда эле сол жагы болуп атат да, бир жагы деп ойлойм да. Экинчи жагы биз эми бийлик өкүлдөрү бизге эч кандай көңүл бурбагандан кийин, биздин айлабыз кеткенден кийин биз эл аралык уюмдарга уже кайрылууга уже мажбур болуп атабыз да. Ошого кайрылышыбыз керек болуп калды. Себеби бүт дүйнө уксун. Ошол адам укуктары боюнча заниматься эткен ООНдун болобу, ОБСЕнин болобу, ЮНЕСКО болобу, ошолор содействие кылсын өкмөткө.